Учак кырсыгы дача суунун 30 турак жайын тып-тыйпыл кылып, ондогон жарандардын өмүрүн жалмап, үй бүлө мүчөлөрүн көчөдө калтырды. Баш калаада аларга тамак аш, буюм акчалай жардам чогултуу дагы деле токтой элек. Үрөө учурган апаатка кайдыгер эмес жарандар кийим-кече, төшөнчү жада калса суусунан бери көтөрүп келишүүдө. Мен биринчи деген интернеттерден көрдүм, анан телевизордон көрдүм. Мага аябай эле жаман болдум өзүмдү. Ошон үчүн колумдан келишинче жардамды бергенге аяган жокмун. Кийимдерди, продуктыларды алып келип таштап койдум азыр. Аябай оор кабыл алдым бул окуяны. Анткени биздин жарандар башка өлкөлөрдө дүйнө жүзүндө болорун каалабайм. Анан ошол кабыл алып, ошол жылуу кийимдерди алып келдик. Кала тургундарынын көбү акчалай көмөк көрсөтүп жатышат. Үй жайынан айрылгандар кайра башынан тирилик кылганга туура келет. Там түптөп, ичин эмерек, техника менен камсызданга чоң акча керек. Ал эми чогулган буюм-тайым жардамдарды жерине жеткирүү вазыйпасын Бишкектеги бир канча турфирмалар колго алды. Связался с двумя фирмами. Биз менен иштеген эки өнөктөш фирма менен байланыштым. Бир канча уна бөлүп берип, буюм-тыйымдарды жеткирип берүүнү көздөп жатабыз. Бир күн кечке жардамдарды жеткирүү менен алектенебиз. Чыгымдардын баарын өз моюнубузга алдык. Жардам берүү өнүктүгүнөн борбордогу мейманкана ээлери четте калган жок. Жабыркагандар үчүн мейманкана эшиги ачык турат. Бирок убактылуу түнөк кызматынан эч ким колдоно элек. Биз 25 орун даярдап койдук. Баарын жайгаштырып, тамак аш менен камсыздайбыз. Азырынча коноктор келе элек. Бирок жабыркагандар келет деп күтүп жатабыз. Түшкү кечки тамактар даяр турат. Авиа кырсыктан жапа чеккендер убактылуу мейманканага эмес, жакын туугандарынын үйлөрүндө убактылуу баш калкалоодо. Ата-энесинен айрылган чүрпөлөрүн дагы туугандар алып кетишкен. Ал эми кыйрап калган турак жайын таштай албай жаткан тургундарга каладагы ресторандар кам көрүүдө. Кече кырсык болгон жерге түшкү ысык тамак жеткирилген. Түнү болсо, набыт болгондордун жакындары чогулган өлүкканага ысык тамак алып барышкан. Мы предложили просто помощь горячее питание. Биз өз жардамыбызды сунуштадык. Алгач 50 табак тамак сурашкан. Акыры 150 табак ысык тамак жөнөтүлдү. Биз барганыбызда жолдор тосулуп, бизди киргизген жок. Биз колубузда болгондун баарын Кызыл Жарым коомунун өкүлдөрүнө тапшырып бердик. Баш калаада кырсыктан жабыр тарткандарга кийим, тамак аш, чогултуу өнүктүгү токтоду. Акчалай жардамдар кабыл алынууда. Авиа кырсык алакандай кыргыз элинин курч ынтымагын көрсөттү. Жүрөк ушун алган окуядан бир дагы жаран четте калган жок. Биздеги оор жоготуу кайгысын коңшу казак эли да тең бөлүшүүдө. Казакстандыктар кулаган учактан жабыркагандарга каражат чогултуу өнүктүгүн уюштуруп жатышат. Улукбек Кутманбаев, Кристина Басивская, Рамазан Сушанлов, Бишкек.